Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatlı okuçular, biz Muhtasarul Kudri attı kitapten sabahımızda ulantudabız. Ötken temada biz soda temasına kelip toktogondek soda kitabını, mına ошол sodanın leksikалық жана терминологиялық maanisini ayttık. Ошондой эле темабызда biz sodanın rükündөрүн ayttık жана 1-2-3 şartına токтолдук эле. Кудайым буйурса бүгүн ошол сода сатыктын калган шарттарын дагы баяндоого аракет кылабыз. Кудай Таалам бизге тауфик берсин, мүмкүнчүлүк берсин ушуну туура жеткирүүгө. Хоп, sodanın şartlarından dagı 4 tür şartı var. Birinci türünü şartul iniqad dep koyot. İkinci şartul nafaz dep koyot. Üçüncü şartul siha. Dördüncüsü şartul luzum dep koyot. Mına uşul şartlardan bardығы табылған кезде биздин сода сатығыбыз дурус болуп, Кудай Таалам биздин сода сатығыбызга береке берген болот. Эми булардын ар бирине токтолуп өтөлү. En birincisi şartul iniqad dedik. Janagı soda kelişiminin tüzülüşünün şartı. Bu törtkö bölünet kayra. Şartul iniqad kayra törtkö bölünet. Alardın biri aqid, taqtab aytkanda ошо soda kelişimin tüzüp atkan kişi. İkincisi nafsul aqd, ошо kelişiminin dal özü. Üçüncüsü soda kelişim tüzülüp atkan orun. Dördüncüsü bu buyum, ошо satılıp atkan buyum tuuralı. Эми биринчиси тууралуу сөз кыла турган болсок, ошол акид деп, жана сода келишим түзүп жаткан адам, бул кайра экиге бөлүнөт. Бири, эки шарты бар. Биринчиси акылдуу, эстүү, акты карадан ажырата билген адам болуш керек. Сода келишимин түзүп жаткан адам акты карадан ажырата билген, сатсам менин мүлкүмдөн чыгат, сатып алсам менин мүлкүмдөн кирет деп ушундай айырмалай берген акылдуу адам сода келишимин түзүш керек. Мына ошол себептен жинди менен акылы толо элек жаш балдардын сода сатыгы дурус болбойт. Эгерде ушул аныктаманы, ушул шартты алып карай турган болсок, бул жерде балагатка жетүү шарт эмес. Балагатка жеткен болуу шарт эмес. Тескерисинче эмне шарт экен? Ошол акылы жетип, сатсам мүлкүмдөн чыгат, сатып алсам мүлкүмдөн кирет деген түшүнүк, ушундай түшүнүккө акылы жете турган жаш балдардын сода сатыгы эмне болот? Дурус болот. Бирок бул жерде дагы бөлүп караш керек. Эгерде валиси, жакын тууганы, мисалга атасы сода сатыкка уруксат берген болсо, анда сода сатыгы келишим түзөр менен дурус болуп кете берет. Бирок эгерде ата-энеси ушундай балага атасы жооптуулары уруксат берген болбосо, анда мындай жаш балдардын сода сатыктары атасынын несине, валисинин жана жооптуу адамынын уруксатына не болот? Көз каранды болуп турат. Экинчиси адат, сан болуш керек. Тактап айтканда эки киши келишим түзүш керек. Эки киши болуш керек, сатуучу жана карыдар. Ökü болуш керек. Ошондуктан бир адам эки тараптан өкүл болуп туруп сатса, уруксат берилбейт. Мисалга Ажи Мурат мени өкүл кылды бир нерсени сатууга, ошол эле учурда ошол нерсени сатып алууга Айдар шейх мени эмне кылып койду? Өкүл кылды. Мына ошол эки тараптан мен өзүм жалгыз сүйлөй турган болсом, бул не болбой калат? Туура болбой калат. Болгону ата гана, ата. Эки тараптан сүйлөсө болот. Ата эгер өзүнүн уулуна бир буюмуну сата турган болсо, же уулу атасына жана сата турган болсо, жана жаш баласына, балагатка жетелик баласына, ошондо ата эки тараптан сүйлөсө эмне экен? Болот. Ушул жерде токтолуп кете турган маселе, мастын өкүмү кандай? Биз аны жогоруда айттык, акылдуу, эстүү болсун, акты карадан ажырата билсин дедик. Эми мастын өкүмү кандай десе, аалымдарыбыз бул маселени эки бөлүп карашкан. Биринчиси, такыр эле акты карадан ажырата албай, аялды эркектен ажырата албай, такыр эле эч бир түшүнүгү жок абалга жеткен мастар болот. Асманды жерден ажырата албайт да. Эчтекеге акылы жетпей калган деңгээлде мас болгондор болсо, бундай адамдар жиндинин өкүмүндө болуп, булардын түзгөн сода сатыкка түзгөн келишимдери дурус болбойт, байланбайт. Экинчиси, бул деңгээлге жеткен эмес. Болгону сөзүндө,
кыймыл аракеттеринде кээ бир туура эмес нерселер байкалып турат. Кээде туура сүйлөсө, кээде ката сүйлөп коет, кээде мындай жакшы амал кылып калса, кээде туура эмес амал кылып коет. Өзүнүн акылын бир аз ажырата биле турган деңгээлде эмне бар? Акты каратып ажырата биле турган деңгээлде акылы жайында боло турган болсо, бул түр адамдын соода сатыгын дурус болуусу же болбоосунда аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча, эгерде сөзүнүн ушундай деңгээлдеги адамдын, мас адамдын сөзүнүн көпчүлүк бөлүгү мындай туура болсо, туура сөз сүйлөсө, анда анын соодасы эмне болот? Дурус болот дейт. Бирок Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча дурус болбойт дейт. Ошону эске алыш керек. Анан башка пикирлер дагы бар, бирок биз ошол Абу Ханифа менен рахматуллахи алейхинин пикири менен токтолуп атабыз. Экинчиси жанагы шартул акд дедик. Айттык го, жанагы шартул иниқат 4кө бөлүнөт. Экинчиси бул шартул акд дейт. Бул жанагы келишим түзүүнүн шарты. Бул дагы кайра 2ге бөлүнөт. Келишим түзүп аткан кездеги шарт эмне экен? 2ге бөлүнөт. Биринчиси муафакатул ижаб лил кабул. Жанагы биз келишим түзүп аткан кезде ижаб менен кабул экөө шайкеш келиш керек, төп келиш керек. Экөө бири-бирине карама каршы болбош керек. Мисалга, эгерде бир киши айталы же мына Айдар шейх дейли. Айдар шейх мынтип айтты да, мен мына ушул шимотки 10 метр, ушул 10 метрде 100 сомго сизге саттым деди. Тиги кардар адам Ажи Мурат кайрылып айтты. Мен муну эмне 50 сомго 5 метрине сатып алдым деди. Ушул жерде байкап турсаңыздар, сунуштаган адам Айдар шейх 10 метрде 100 сом десе, бул киши 5 метрини 50 сомго алам деп жатат. Ошондо ижаб менен жанагы сунуштоо менен кабыл кылуу не болбоду? Экөө шайкеш келбеди. Ошон үчүн бунда не болбой калат? Ушул түзүп аткан келишим туура эмес болуп калат. Кыскасы, эмнени сунуштаган болсо, ошону кабыл кылыш керек. Ошол сыпатта, ошол өлчөмдө, ошол сан менен кабыл кылсаңыз дурус болот. Эгерде ал өлчөм менен кабыл кылбай койсоңуз, же сыпаттарын өзгөртө турган болсоңуз, анда бул сиз ошол кардар тараптан жаңы сунуштоо болуп эсептелет. Анда кайра үчүнчү жак, кайра башынан жанагы саттым деген адам макул болуш керек болуп калат. Мисалга, жанакы мисалда Айдар шейх айтты да, 100 сомго 10 метр шимоткини саттым деди. Ушул жерде 10 метр шимотки бар, 100 сомго саттым десе, тиги киши эмне деди? Ажи Мурат 50 сом менен 5 метрини алам деди. Бул Ажи Мурат тараптан жаңы сунуштоо болуп эсептелет. Жаңы ижаб болот. Эми Айдар шейх аны макул деп кабыл кылса, ал соода дурус болот. Эгерде кабыл кылбаса, соода эмне болбой калат? Дурус болбой калат. Экинчиси ошол келишим түзүүнүн шартынын экинчиси бул өткөн чак этиш менен келишим түзүлүшү. Бул жерде адамдардын ортосундагы ошол салттагы нерсе өтө эске алынат. Ушуну эстен чыгарбайлы. Китептерибизде келет, соода сатык өткөн чак этиш менен байланат. Саттым, сатып алдым, бердим, алдым деген ушундай кыскасы эмне ошол соода келишимде кандай сөздөрдү колдонсок, ошону өткөн чак этиш менен колдонуу шарт дейт. Бирок бул жерде бир кайра эскертүү өтөйүн, жана айтпадыкпы, салт өтө катуу каралат. Эгер кайсыл жерлерде келер чак этиш учур чак маанисинде колдоно турган болсо, же келер чак этишти учур чакты ниет кылып туруп иштете турган болсо, дагы соода эмне болот? Дурус боло берет. Соода ошол келишим түзүлдү болуп эсептелет, шарт табылган болот. Ал эми эгерде тек гана келер чак маанисинде боло турган болсо, мисалга араб тилинде айтканда сауфа абиук, асабиук, мен келечекте сага сатам деген түшүнүктөрдү айта турган болсо, анда ушундай сүйлөмдөрдү, ушундай форма сөздөрдү колдоно турган болсо, анда соода эмне болбой калат? Дурус болбой калат. Үчүнчүсү шарты жанагы 4кө бөлбөдүкпү? Макан, орунун бири болушу керек дейт. Ошол бир орунда келишим түзүлүш керек. Андыктан эгерде мен мисалга азыр айттым, саттым десем, анан Айдар шейх ордунан туруп кетсе, же соода келишим түзүп аткан кезде ал сөздү башка жакка буруп, бир чай ичкенге киришип кетсе, жегенге киришип кете турган болсо,
анда бул мен саттым деген сөзүм не болот? Жокко чыгып кетет. Кайра башынан биз соода эмне кылышыбыз керек болуп калат? Эгер келишим түзө турган болсок, кайра башынан келишим түзүш керек. Кыскасы, соода саттык маселеси эмне? Бир орунда. Ошол бир мен саттым дедим, ал киши сатып алдым деген түшүнүк болуш керек. Бул тууралуу төмөндө дагы токтолобуз. Анан төртүнчү түрү эмне дедик? Мақудун алейх. Мақудун алейхи деген товар. Товардын шарттары. Товарда кандай шарттары бар? Эң биринчи шарты ошол товар бар болуш керек. Салам соодасы менен истисна деп коет. Салам соодасы дегенде бул акча нак, товар насыя болгон соодада жанагы товардын бар болуусу шарт эмес. Истисна дейт, бул келечекте бир нерсени жасап бер. Мисалга, азыр бизде мына строительный компаниялар жасап атпайбы? Сиз акчасын бересиз, утурумдук менен сиздин үйүңүздү жасап берет. Мындай маселелер болсо, ошол товардын бар болуусу шарт эмес. Бирок эмнеде жанагы базарда болгон сауда саттыктарда ошол товардын бар болуусу зарыл, өтө сөзсүз түрдө бар болуш керек. Андыктан жок нерсени менен келишим түзө турган болсоңуз, ал келишимиңиз эмне эмес, туура эмес. Мисалга, бир адам айтса да, мен мына ушу уйдун эмчегиндеги сүттү эмне кылдым, саттым десе, ал эмчегинде сүт барбы, жокпу, эмнеси бар, эмнеси жок, биз аны так билбегендиктен ал нерсе мүмкүн эмес. Же болбосо ушул уйдун ичиндеги нерсени, торпогуну саттым десе, ал торпог бу, торпог эмесби, жөн эле шишикпи, ал тирүү түшөбү, өлүү түшөбү, аны эч ким билбейт. Ошондуктан мындай соодалар эмне эмес, дурус болбой калат. Экинчиси ошол жанагы товардын экинчи шарты, товар кандай сыпатта болуш керек? Мал мутакаввим болуш керек, баалуу болуш керек. Башкача айтканда, шарият аны пайдаланууга уруксат берген нерселерден болуш керек. Шарият пайдаланууга уруксат берген нерселер болсо, мына ошону сатууга болот. Ошол баалуу болуп эсептелет да, аны сатсаңыз болот. Ал эми эгерде шариятта аны пайдаланууга уруксат берилген болбосо, тек гана күнөө, мындай жатканда шариятта тыйылган тарапка гана, шарият тараптан тыйылган нерсе үчүн гана колдонула турган нерсе болсо, анда анын баасы жок болуп калат да, аны менен соода кылуу эмес, мүмкүн эмес болуп калат. Мисалга, арак жана мас кылуучу нерселер, арак дейбизби, коньяк дейбизби, пиво дейбизби, вино дейбизби, айтор ушулардын бардыгы тек гана күнөө тарапка колдонулгандыктан, шариятта тыйылган нерсеге тарапка колдонулгандыктан эмне кылат экенбиз? Бул нерселерди сатып алууга уруксат берилбейт шарият. Экинчиси, же болсо мына чочко жана чочконун мүчөлөрү, буларды дагы сатууга болбойт. Арам өлгөн малды сатууга болбойт, анын мүчөлөрүн сатууга болбойт. Ушундай себеби бул нерселер шариятта не кылынган, тыйылган нерселерден, буларда эмнеси жок, баасы жок. Ал эми башка нажасаттарчы, аталгандардан башка арам нерселер. Мисалга айталы, адамдын неси? Тезеги. Адамдын тезегин сатса болобу, болбойбу десе, биздин мазхабта эгерде топуракка аралаштырып, топурак менен аралашып кете турган болсо, кээ бир жерлерде жанагы углевод катарында балким колдонгондуктан ошого уруксат берилген. Ал эми көпчүлүк аалымдар, жана 3 мазхабтын аалымдары боюнча алар уруксат беришкен эмес. Биздин мазхабта гана топуракка аралаштырылган болсо уруксат берилет. Ал эми адамдын тезегиден башка нерселерчи, булардан адамдар пайдалангандыктан жанагы углевод катарында, слитра дейбизби, жер катарында иштетилгендиктен, мисалга уйдун, койдун тезектерини сатууга эмне берилген? Уруксат берилген. Ал эми адам баласынын мүчөлөрүнү сатуу, Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча адам баласынын мүчөлөрү бул мал болуп эсептелбейт. Андыктан мындай нерсени сатууга уруксат берилбейт. Кээ бир адамдар бөйрөктөрүн сатып атат, кээ бир адамдар боорларын дейли, же болсо башка жүрөгүн саткандар болушу мүмкүн, канды саткандар болушу мүмкүн. Мына ушундай нерселерге, адамга тиешелүү нерселерди сатуу не эмескен, мүмкүн эмес. Чачыны дагы сатууга мүмкүн эмес. Себеби бул не эмес, мал болуп эсептелбейт. Кыскасы, экинчи шарты эмне дедик? Жанагы буюм эмне болсун? Баалуу буюм болсун. Баалуу буюм деп эмне айтат экен? Шариятта колдонууга уруксат берилген нерселер не болот? Баасы болот. Шариятта тыйылган нерселерде, шариятта колдонуу мүмкүн эмес болгон нерселердин баасы жок болуп эсептелет. Үчүнчүсү, ошол сатылып аткан буюм эмне болсун? Жалпыга тиешелүү буюмдардан болбош керек. Ошол сатып аткан кишиге, кишинин мындай жекече буюму катарында болуш керек. Ошондо гана уруксат берилет. Мисалга, талаада жүргөн, таладагы бир чөптө тиги
Рашадағы чөптү мен саттым десеңиз жарабайт. Же болсом тиги жерде тоодо палан жерде чөп бар экен, ошону мен саттым десеңиз болбойт. Же бир сууда алып туруп ана дарыянын сууну мен саттым десеңиз болбойт. Себеби ал кимдики эмес, ошол сатып аткан нерсе лично өзүнүкү эмес, ал башка адамдардын дагы ал нерседе эмнеси бар, акысы бар. Бирок эгерде сиз өзүңүз чөп өстүргөн болсоңуз, мисалга өзүңүз беде эктиңиз, аны сатсаңыз болот. Ал сиздики ал. Ал эми эгерде рашаңыз болсочу, сиздин участкаңызда мисалга раша турат да. Мына ошол рашанын чөбүнү сатсаңыз болобу десе, муну сата албайсыз. Сиз муну качан сатасыз? Эгерде өзү өскөн болсо да, сиз оруп туруп, чогултуп анан сатышыңыз керек. Жөндөн эле сатууга сиздин немеңиз жок, укугуңуз жок. Ооба, башка адам келип алып туруп ал нерсени сизден эмне кыла албайт? Башка адам келип алып бул жалпыбыздыкы деген түшүнүк менен сиздин рашаңызды пайдаланууга укугу жок. Андай укугу жок. Бирок сиз да эле сатканга эмнеңиз жок, укугуңуз жок, аны чогултпайынча. Бирок ал рашаңызды сиз атайындай жанагы бедени же спарцетти эгип койгон болсоңуз, ошондо сиз сатсаңыз эмне берилет? Рухсат берилет. Суу дагы ошондой. Каналда кетип жаткан сууду эле сатсаңыз, шарият рухсат бербейт. Бирок ошол каналда кетип жаткан сууду сиз флактарга алыппы же атайын скважиналар куруппу, суу сактагычтарды куруп, анан чогултуп туруп сата турган болсоңуз, шарият буга эмне болот? Рухсат берет. Андан кийинки шарты, ошол сатылып аткан буюмду тапшырууга кудурети жетиш керек. Соода келишим болдубу? Ошону жанагы сатып алган кардарга, сатып алуучуга берүүгө не алы жетсин дейт. Эгерде алы жетпей турган болсо, аны сатууга болбойт. Мисалга, суудун ичиндеги балыкты мына ошол балыкты мен сага саттым десеңиз жарабайт. Сиз аны кармай аласызбы, кармай албайсызбы, бере аласыз, бере албайсыз, ал бир нерсе. Же болсо учуп кетип жаткан бир кушту мына ушуну мен сизге саттым десеңиз да эле эмне? Жарабайт. Себеби сиз аны кармай албайсыз да, тапшырып бере албайсыз. Эми бул айткан нерселердин бардыгынын негизи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам гарардан тыйгандыктан. Бирок гарар деп эмнени айтат? Гарар деген сөз бул өтө жалпы маанини өтө көп түрдө камтыган бир сөз. Гарардын мааниси тууралуу аламдар түрдүү бир терминдерди айтышкан, түрдүү бир аныктамаларды айтышкан. Бирок эң бир жакшы аныктама катарында Имам Сарахси рахматуллахи алейхинин айткан сөзү бар. Имам Сарахси рахматуллахи алейхи өзүнүн Мабсуд аттуу китебинде минтип айткан: Ал-гарару ма якуну мастурул акиба. Акыбети белгисиз болгон, акыбети бүдөмүк болгон нерсе гарар деп аталат дейт. Гарар деп эмне экен? Натыйжасы кийин эмне болгондугу белгисиз болгон нерсени эмне деп коет экен? Гарар деп коет. Кээ бир алымдарыбыз башкачараак дагы аныктамаларды берген. Бар болуу менен жок болуу бирдей болгон нерсени не? Ал болушу да мүмкүн, болбой калышы дагы мүмкүн болгон, мындай эки анчылыкка себеп боло турган, ал болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн болгон нерселер дагы гарардын катарына кирет деп Касани рахматуллахи алейхи дагы ушундай нерсе аныктама айтканда, бар болушу, жок болушу дагы болуп, бирдей болуп, эмне? Коркунучка учурап калган нерсени эмне деп коет экендер? Гарар деп коет. Кыскасы, акыбети белгисиз болгон нерсе иш жүзүнө ашабы, ашпайбы, ошол жагы бизге түшүнүксүз боло турган болсо, буну эмне деп коет? Гарар деп коет. Мына ушул гарардан пайгамбар тыйгандыктан жанагы жокорудагы шарттар коюлган. Экинчи түр шартты эмне дейбиз? Шартун нафаз деп коет. Жанагы жокорудагы шарттар табылып келди дейли, эми ошонун өтүүсү кандай шарттары бар? Биринчиси ал-милку авил вилаяту дейт. Бул дагы экиге бөлүнөт. Ал-милк сиздин мүлкүңүз болуп жатыш керек, жанагы сатып жаткан буюмуңуз сиздин мүлкүңүз болуш керек, же болсом сиздин вилаят болуш керек. Сизди бирөө өкүл кылсын дейли. Өкүл кылсын сизге ошону же болсом жаш балага атасы вали болот да. Жаш балагатка жетелик балага атасы вали, ошо жаш баланын бир нерсесин сатыш керек болсо, ошол атасы укуктуу болот, вали жооптуу болот да. Ушундай болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына баягы Хаким бин Хизам деген бир сахаба келип айтат да, мен пайгамбардан сурадым дейт. О Алланын элчиси, бир киши келип менден бир нерсе сатып алгалы болот, мени өзүм жанымда жок. Мен дароо барып базардан көтөрүп алып келип туруп, анан бул кишиге сатам. Ошол кандай болот дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканга, ла таби ма лайса индак. Сен өзүңдө жок болгон нерсени сатпагын деген. Ошон үчүн жанагы маселеде мүлк зарыл экен. Сиздин мүлкүңүз болсо,
ошону сата аласыз. Мүлкүңүз болбосо, жанагы дароо эле тияктан көтөрүп сатып алып келип, сатып тияктан анан тиги менен кийин сүйлөшүп алуу деген түшүнүк шариатта эмне экен? Мүмкүн эмес. Экинчиси, ушу шарты нафаздын экинчиси. Баянгы сатылып аткан жанагы соода сатыкта башка кишинин бир акысы болбош керек. Эгерде башка кишинин акысы боло турган болсо, ал ушул шарт табылбай калган болуп эсептелет. Мисалга фузуили сата турган болсо, фузуили деп, мисалга мен эч кимди өкүл кылган эмесмин да. Өз алдынча эле мисалга Ажимурат келди да мен телефонумду сатып ийди. Менден сураган жок. Эчтеке жок. Бул эмне болбойт? Ал келишим байланбай турат. Биздин мазхабтын көз карашы боюнча бул эмне болот? Байланбайт. Бул келишим түзүлбөгөндөй болуп калат. Хоп, үчүнчү түр шарттар. Бул түр шарттар аябай көп. Буну аалымдарыбыз 25 шарт кылып атаган. 25. Булардын кээ бирлери жалпы болот. Алар жана жокоруда айтылгандар менен бирге, анан кээ бирлери хос болуп, өзгөчө бир шарттар болот. Эми булардын ар бирине токтолуу, иншалла кийинки сабактарда токтолобуз. Азыр кээ бирине токтолуп өтүп кетели. Биринчиси, ушундай шарттардын эң биринчиси эмне деди? Жана жокорудагы шарттардан кийин адамут таукит, жанагы саткан кезде убакыт койбош керек. Убакыт койбой сатыш керек. Башкача айтканда, муну туура эмес түшүнүп албагыла. Убакыт койбосо дегенде рассрочка мен сатканга болбойт деген түшүнүк эмес. Бул мындай деген сөз да, эгерде паланчы киши келсе мен саттым, же болсо палан айда саттым, түкүн айда саттым деген түшүнүк болбойт. Соода келишимини дароо ошол жерде убакыт койбой түзүш керек. Рассрочка буга эч бир тиешеси жок. Экинчиси, ошол сатып аткан буюм белгилүү болуш керек. Сатып аткан буюмунун жынсы, түрү белгилүү болуш керек. Анан жана дайындалыш керек. Эгерде ушул экөөнүн бири табылбаса дурус эмес. Мисалы бир киши айтты, мен бир жаныбар саттым деди. Кандай жаныбар ал? Койбу, уйбу, эчкиби? Эмне? Белгисиз. Мындайда соода дурус болбой калат. Же болбосо корону ичине алып келди да, ушул кородон мен бир койду саттым деди. Бул дайындаган эмес да. Бир койду саттым деди. Кайсыл кой? Чоңбу, кичинеби, кайсы сыпаттагы кой? Белгисиз болуп жатат. Ошондуктан бунда дагы соода эмне болбой калат? Дурус болбой калат. Эмне себептен? Жанагы мен бир койду ушул кородон бир койду саттым десе, мисалга кардар эмнени айтат? Эң чоңуну кармайт да. Мен чоңуну айттым эле. Сатуучу эмне дейт? Мен орточосун айттым эле деп, экөөнүн ортосунда талаш тартыштар болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жанагы товардын түрү жана аны түрү белгилүү болуш керек, анан дайындап туруп, анан эмне сатыш керек болуп калат. Экинчи дагы шарттардын бири акча дагы белгилүү болуш керек. Акча дагы даана белгилүү болуш керек. Акча белгисиз боло турган болсо, акчанын сыпаты, акчанын өлчөмү даана белгилүү болуш керек. Мисалга будай менен айталы, будайга сиз эгерде картошка сатып алайын десеңиз, канча килограмм будайга, кайсы сорттогу будайга сиз ошол картошканы сатып аласыз. Ушул нерсе даана белгилүү болуш керек. Ошондой эле мынау рассрочкага саткан кезде дагы ошол акча кээде белгисиз болуп эле кардар чыгып кете берет. Туура эмес жагы бар ошол жерде. Мисалга айта турган болсок, банкка барып эгерде рассрочкага бир нерсе алайын десеңиз, мындай дейт да, ошол телефонду дейт мисалга. Бир айда төлөп берсеңиз 100 сом, 2 айда төлөп берсеңиз 150 сом, 3 айда төлөп берсеңиз 200 сом дейт. Анан ошол ойдон тиги киши мен өзүмө ыңгайлууну кийин тандап алам дейт да, басып чыгып кете берет. Бул соода дурус эмес. Ошол жерде же 1 айлыгыны, же 2 айлыгыны, же 3 айлыгыны деп туруп тандап, ошого макул болуп туруп анан чыгып кетиш керек. Ошондо гана бул соода дурус болот. Эгер андай кылбаса соода дурус болбой калат. Андан кийинки шарты, ошол соода келишимин түзүп аткан кезде соода сатык келишиминин эрежесине каршы келген шарттарды койбош керек. Эгерде соода келишимине каршы келген шарттарды кое турган болсоңуз, соода кайра бузулуп калат. Мисалга, мен айталы, мен бир үй сатып алайын деп атам да, анан Айдар Шейхтин үйү экен дейли. Айдар Шейх, ушул үйүңүздү мына мен 100 сомго сатып алдым. Ал тиги киши саттым деди. Бирок Айдар Шейх шарт коюп атат да, мен 1 ай жашайын дейт. Саттым, бирок 1 ай жашайын деп атат да. Бул дурус эмес, себеби соода келишиминин эрежеси боюнча бул саттым дегенден кийин мен мүлкүмө өтүш керек. Мен аны карасам Айдар Шейхти жашатам, каалабасам жашатпай коюшум мүмкүн. Ушундай кыскасы соода келишиминин эрежесине
төп келбеген нерселерди шарт кое турган болсоңуз, анда соода эмне экен дурус болбой калат. Бирок кээ бир шарттар бар, соода келишиминин эрежесине каршы эмес, анын талаптарынан болуп эсептелет. Мисалга азыр биздин доорда базардан балып эгерде бир холодильник сатып алсаңыз, мисал муз ачкыч сатып алсаңыз, айтат да таксыр дейт, мына ушулга мен сизге 3 жылга гарантия берем, эгер 3 жылдын ичинде бузула турган болсо, мен сизге кайра эмне кылып берем, жасап берем дейт. Бул эч нерсе жок, бул элдин ортосундагы салт болуп калган бир эмнелер, шарттар. Элдин ортосундагы салт болуп калган шарттардын неси жок, мындай каршылыгы жок. Элде ошону туура кабыл кыла турган болсо, талаш тартышка себеп болбой турган болсо, эч бир неси жок, проблемасы жок болуп калат. Андан кийинки шарт не экен? Разы болуш керек. Разычылык менен болуш керек. Бирөө сизди мажбурлап туруп соода сатыгын түздүргөн болбош керек. Эгерде мажбурлап сизге соода сатыкты түздүргөн болсо, мисалга, анда сизден кийин жанагы кайда эрк пайда кылган кезиңизде, аны мурунку мажбурланган кездеги соодаңызды жоюуга эмнеңиз бар, укугуңуз бар. Андан кийин пайдасы түшүш керек. Андан кийин шарттардын бири пайда болуш керек. Тактап айткан кезде пайдасыз нерселерди сатып алуу бул шариатта мүмкүн эмес. Пайда бербей турган нерселерди. Ошон үчүн мурунку доорларда жанагы курттарды, жыландарды сатуу мүмкүн эмес эле да, мурунку доорларда. Себеби булардан эч бир пайда алуу мүмкүн эмес болчу. Ал эми кийинки доорларда ошол курттардан кээ бир нерселерди жасап, мындай пайда жагына иштетишкендиктен кайра алымдарыбыз эмне берген? Уруксат беришкен да. Бул ошол салтка жараша болот. Салтта эгерде пайдалана турган болсо, кандайдыр бир жол менен аны сатуу не экен? Уруксат берилет. Эгерде жок болсо, анда ушул шарт табылбагандыктан соода дурус болбой калат. Ал эми хос шарттарга кайрыла турган болсо, хос шарттар кайсылар десеңиз, өзгөчө шарттар. Булар баягы насия саткан кезде, насияга саткан кезде, насия дегенде эмне? Товар нак, акча насия болот. Акчаны анан бересиз. Мында ошол дата белгилүү болуш керек. Белгилүү датаны коюшуңуз керек. Мисалга, ноябрь айынын 1-числасында сиз мага төлө бересиз деп. Белгилүү датаны айтыш керек. Эгерде белгисиз бир датаны айта турган болсоңуз, анда соода дурус болбой калат. Бул бир шарт. Экинчиси, эгерде недвижимостьтан башка нерселерде, мисалга телефон сатканда, телевизор сатканда, китеп сатканда, ручка сатканда, парта саткан кезде, ошол сатып алган адам үчүнчү жакка сатуу үчүн жанагы сатып алган буюмду колуна алган болуш керек. Мисалга, мен эгерде Айдар Шейхтен мына телефонду сатып алган болсом, муну колума алсам гана, анан кийин башка адамга сатсам болот. Колума Айдар Шейхтен албай туруп сатсам, соода эмне болбойт? Дурус болбой калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси келет. Ман ибта тааман фала ябиуху хатта ястауфия. Кимде ким бир будай сатып ала турган болсо, сатып алса, аны дейт колуна арбайынча башка жакка не кылбасын, сатпасын деген. Ошондуктан үчүнчү жакка сатуу үчүн биринчи сиз жанагы товарды колуңузга алышыңыз керек, анан үчүнчү жакка сатышыңыз керек болот. Андан кийин үчүнчү шарты, эгерде риба боло турган нерселер болсо, мисалы будай, арпага дейли, жүгөрүгө деген маселеде, эгерде бири-бирини алмаштырып сата турган болсок, анда окшош болуш керек. Бирдей, мисалга 100 кг будайга 100 кг будай. Мейли ал сорту жокорку деңгээлдеби же төмөн деңгээлдеби, айырмасы жок, бирок бирдей салмакта болуш керек дейт. Бирдей болсун дейт. Төртүнчү шарт, эгерде салам соодасы болгон болсо, жана айтпадыкпы башында, салам соодасы бар, төмөн кийин дагы сабактарда келет. Акча нак болот, товар насия болот. Мына ошол соодада өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттардын бардыгы эмне болуш керек? Табылыш керек. Анын сыпаты айтылыш керек, канча өлчөмдө алынганда айтылыш керек, кайсы жерге алып келе берет, ошол жерде айтыш керек. Бүт бардык шарттары табылыш керек. Бешинчи шарты, эгерде сарф соодасы болсо, валютчик дейбиз го. Валютчик менен амел кылган адам болсо, ошолор бири-биринен эки жака келишим түзүп аткан кезде бири-биринен эки жака ажырап кеткиче жанагы акчаларды колдоруна эмне кылыш керек? Алыш керек. Мисалга, алтынды алтынга алмаштырып аткан кезде эмне болсун? Колмо-кол болуш керек деген сөз. Эгерде бири колуна албай туруп кетип кала турган болсо, ал соода эмне болуп калат? Бузулуп калат. Андан кийинки шарттардын бири, мурабаха жана таурия соодаларында ошол биринчи первоначальный цена белгилүү болуш керек. Мурабаха соодасы дегени, мен аны 10 сомго алдым, 12 сомго сатып атам. Таурия дегени 10 сомго алдым, кайра 10 сомго саттым. Муну өткөн сабакта айтканбыз. Ушуларда эң биринчи цена белгилүү болуш керек.
Биринчи нерсе мисалга 10 сом дедикпи, 10 сом ошол белгилүү болуш керек дейт. Андан кийинки шарты балаңгы риба болуудун күмөнүдөн дагы бош болуш керек соода. Эгерде риба сыяктуу бир келишимдер түзүлө турган болсо, ал да эле соода саттык дурус болбой калат аны менен эле. Төртүнчү түр шарт эмне дедик? Шартул лузум дедик. Шартул лузум дегени бул жогоруда аталган шарттардын баардыгы табылгандан кийин дагы эмне бар? Башка түр шарттар бар. Алар не деп коет? Шартул хияр, хиярул руя, шарты хиярул руя, хиярул айып дегендер бар. Мына ушулардан дагы эмне болуш керек? Бош болуш керек. Ошондо эмне болот? Соода милдет болуп калат. Милдет бүт шарттар табылгандыктан бул келишим не болду? Дурус болду. Эми кайра артка кайтууга эмне болбой калат? Жол жок болуп калат. Урматтуу окуучулар, мына ушул жерде токтотолу. Мен бул жерде бардыгына токтолуп одум. Себеби китептерде өтө көп нерсени айтат. Силердин зейниңерди башка жака алып кетпеш үчүн, силер мындай пикириңер чачырап калбаш үчүн бардыгына токтолуп одум. Кудайым буйрса, сабакты өтүп жаткан кезде кайра ошондой кээ бир шарттарга кайра эмне кылабыз? Токтолуп өтөбүз. Кудай таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.